Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев бүгүн 30-июлда Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келди. Жогорку даражалуу мейманды Ысык көл облусундагы Ысык көл эл аралык аэропортунда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров тосуп алды. Шавкат Мирзиёев учактан түшкөндөн кийин улуттук кыргыз кийимчен кыздарга меймандостуктун жана конокко болгон сый урматтын белгиси катары боорсок менен бал сунушту. Аэропорттун аянтында Ардак Карол ротасынын аскер кызматкерлери тизилип турушту. Андан ары президенттер өтүүчү жолдун боюна кыргыз элинин байыркы аңчылык өнөрүн чагылдырган Салбурун этнографиялык композициясынын катышуучулары бүркүтчүлөр, алгыр куштары жана тайгандары менен турушту. Шаттык элдик үлгүлүү бий ансамблинин бийчилери тигилген боз үйлөрдүн фонунда көчмөн элдин салттуу жашоо образын чагылдырган кыргыздын улуттук бийлерин аткарышты. Аземде зоот кийимчен атчандардын жана кыргыз элинин кайраттуулугун, эр жүрөктүгүн, тарыхый мурасын даңазалаган алып баатырлардын катышуусундагы композиция өзгөчө орун ээледи. Исабаев атындагы Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамбль кыргыз жана өзбек күүлөрүн аткарып, боордош эки элдин достугун, өз ара сый урматын жана ынак коңшулук мамилесин даңазалады. Аземдин соңунда улуттук стилде жасалгаланган 2,5 боз үйдүн фонунда театралдаштырылган этнографиялык көргөзмө болду. Анда кыргыз элинин меймандостугу, үй бүлөлүк балуулуктары жана конок тосуу салттары чагылдырылган. Белгилей кетсек, мамлекеттик сапардын алкагында Шавкат Мирзиёев президент Садыр Жапаров менен бетме-бет жана кеңейтилген курамдагы сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Ошондой эле ал Ысык көл облусунун Чолпон Ата шаарында өтө турган Борбор Азия мамлекеттеринин жана Азербайжандын мамлекет башчыларынын бейформал консультативдик жолугушуусуна катышат. 31-июлдан 2-августка чейин Ысык көлдө Борбор Азияда алгачкы жолу суу мотор спорту боюнча F1H2O боюнча дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Кыргызстандын туризмди өнүктүрүү мамлекеттик агенттигинин директору Эдуард Кубатовдун айтымында мелдешти өткөрүүгө бардык инфраструктура толук даяр. 2 айдын ичинде 10 000 көрүүчүгө ылайыкташкан эл аралык иш-чаралар аянтчасы курулуп, дүйнөлүк деңгээлдеги мелдешти өткөрүү үчүн зарыл болгон техникалык шарттар түзүлгөн. Бул Кыргызстан, Ысык көл жана жалпы Борбор Азия үчүн тарыхый окуя. Суудагы Формула 1 боюнча дүйнө чемпионаты биздин аймакта биринчи жолу өтүп жатат. Мелдешке 20га жакын эл аралык команда жана дүйнөнүн мыкты пилоттору катышары күтүлүүдө. Ошондой эле 30дан ашуун өлкөнүн өкүлдөрү келип, жалпы коноктордун саны 25 000ге чейин жетиши мүмкүн. Көрүүчүлөрдүн кызыгуусу жогору болгондуктан уюштуруучулар орундардын санын көбөйтүү мүмкүнчүлүгүн да карап жатат, деди ал. Кубатов белгилегендей, мелдешти өткөрүүдө экологиялык талаптарга өзгөчө көңүл бурулат. Жарыш башталганга чейин жана аяктагандан кийин абанын, суунун жана жээк тилкесинин абалы боюнча изилдөөлөр жүргүзүлүп, алардын жыйынтыгы ачык жарыяланат. Белгилей кетсек, жеңүүчүлөр 2-августта өтө турган финалдык жарыштардын жыйынтыгында аныкталат. Бишкек шаарындагы Горький жана Жаш гвардия көчөлөрүндө курулуп жаткан 10 кабаттуу турак үйдө мыйзамсыз курулуш иштери уланып жаткандыгы аныкталды. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинин маалыматына ылайык, курулушту токтотуу тууралуу расмий талапка карабастан иштер улантылган. Натыйжада курулуш жүргүзгөн тарапка 213 000 сом айып пул салынып, материалдар укуктук баа берүү үчүн Ички иштер министрлигине жөнөтүлдү. Кайра жүргүзүлгөн текшерүүдө да мыйзам бузуу жоюлбагандыктан Император строй жоопкерчилиги чектелген компаниясын курулуш министрлигинин кара тизмесине киргизүү жана анын курулуш лицензиясын токтотуу боюнча сунуш жөнөтүлдү. Ысык көлдө өтө турган суу мотор спорту боюнча дүйнө чемпионаты учурунда коопсуздукту камсыздоо үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин көчмө штабтары уюштурулду. Министрликтин облустук башкармалыгынын маалыматына караганда, 31-июлдан 2-августка чейин өтө турган мелдештин жүрүшүндө өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, кырсыктарга ыкчам чара көрүү жана жеринде координация иштерин жүргүзүү үчүн бардык зарыл чаралар көрүлүүдө. Иш-чара өтүп жаткан аймактарда атайын унаалар, өрт өчүрүүгө ылайыкталган катерлер жана куткаруучулар нөөмөткө коюлуп, коопсуздук талаптары көзөмөлдөнүүдө, деп айтылат маалыматта. Башкармалык эл аралык мелдеш учурунда катышуучулардын жана көрүүчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу боюнча иш алып барууда. Бишкек шаарынын мэрі Айбек Жунушалиев Мадина базары 1-августтан тарта жабылбай турганын билдирди. Бул тууралуу муниципалитеттен маалымдашты. Анын айтымында, ишкерлер жаңы базарга этап-этабы менен көчүп, жайгашып алуусу үчүн кошумча убакыт жана 3 айлык жеңилдетилген мөөнөт берилет. Мэр жаңы базардын ээлерине соода жүргүзүүгө ыңгайлуу шарттарды түзүү жана ижара акысын төмөндөтүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну тапшырды. Ошондой эле ижара укугун сатып алуу же өткөрүп берүү мыйзамсыз экенин белгилеп,
деп мындай көрүнүштөргө укуктук баа берилерин айтты. Мындан тышкары шаар башчысы тургундардан Мадина базарынын санитардык абалы жана унаа башаламандыгы боюнча көп даттануулар түшүп жатканын айтып, базарларды жаңылоо Бишкектин соода инфраструктурасын өнүктүрүүнүн маанилүү бөлүгү экенин кошумчалады. Кениянын түштүгүндөгү Амбосели улуттук паркынын аймагына жакын жерде 15 пилдин табышмактуу өлүмүнө байланыштуу шашылыш иликтөө башталды. Бул тууралуу Азерташ жазды. Кениянын жапайы жаратылышты коргоо кызматынын маалыматына ылайык, адистер өлгөн жаныбарларды текшерип, алардын тканьдарынын үлгүлөрүн лабораториялык изилдөөгө жөнөтүштү. Экспертиза өлүмдүн себебин аныктайт. Маалыматка караганда, пилдердин өлүмү 24-июндан 24-июлга чейин аралыкта катталган. Бардык учурлар улуттук парктын сыртындагы аймактарда болгон. Расмий өкүлдөрдүн айтымында, браконьерликке каршы күрөш ийгиликтүү жүрүп жаткан бул аймакта акыркы ондогон жылдарда мындай масштабтагы пилдердин өлүмү биринчи жолу катталууда. Азырынча пилдердин өлүмүнүн так себеби аныктала элек. Өлгөн пилдердин арасында ар кандай курактагы эркек жана ургачы пилдер бар болгондуктан окуя бир гана үйүргө тиешелүү эмес экени белгиленүүдө. Eduard Kubatov, Director of the State Agency for Tourism under the Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic. 1-2 август күндөрү өтө турган F1 H2O дүйнө чемпионатынын Кыргыз Республикасы Ысык көл 2026 гран-присине карата расмий пресс-конференция болуп өттү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын суу мотор спорту федерациясынын өкүлдөрү, мамлекеттик органдардын жетекчилери, ошондой эле эркин машыгууларды аяктаган дүйнө чемпионатынын алдыңкы пилоттору катышты. Экология боюнча камсанабагыла бүт баары жанакы экспертизасы, анан жанакы көз карандысыздык экология изилдөөлөр болуп атат. Азыркы убакта жанакы спорт иш-чаранын астында дагы, анан спорт дүйнө чемпионат бүткөндөн кийин дагы ошол эле сууну, ошол эле жээкти, ошол эле атмосфераны дагы бир изилдейт, ошондон кийин жыйынтыгы болот. Катышуучулардын айтымында, мындай деңгээлдеги дүйнөлүк мелдеш Кыргызстанда гана эмес, Борбор Азияда да биринчи жолу өткөрүлүүдө. Чет элдик спортчулар Кыргызстандагы меймандостукка, Ысык көлдүн кайталангыс жаратылышына жана жагымдуу аба ырайына жогорку баа беришти. Аймактын табигый шарты Формула 1 спорту боюнча эл аралык жарыштарды өткөрүүгө толук ылайыктуу экендигин баса белгилешти. Буунун айлана чөйрө боюнча программасы айлана чөйрөнү коргоо багытында маанилүү иштерди жүргүзүп келет. Биз дагы бул маселени негизги артыкчылык катары карайбыз. Анткени биз өз ишибизди сүйөбүз жана сууну баа жеткис жаратылыш менен байлыгы катары терең урматтайбыз. Ар бир адам суунун адамзат үчүн эң кымбат ресурс экенин түшүнүп, аны аяр мамиле менен коргошу керек деп эсептейбиз. Мелдешке катышып жаткан жалгыз айым пилот норвегиялык Марит Стрөмйөйда жарышка даярдык тууралуу айтып берди. Даярдык негизги 3 бөлүктөн турат: техникалык, физикалык жана психологиялык даярдык. Ар ким бул процесске өзүнүн ыкмасына жараша мамиле кылат. Мен үчүн физикалык даярдык өзгөчө маанилүү, ошондуктан тынымсыз машыгып, психологиялык жактан дагы дайыма даяр болууга аракет кылам. Ошол эле учурда механиктер кыймылдаткычты жана кайыкты жарышка мыкты абалда даярдашат. Жогорку жыйынтыкка жетүү үчүн ушул багыттардын бардыгы биргелешип, так иштеши зарыл. Биз азыр Ысык көл облусунун Баят айылында Формула 1 H2 жарышынын жүрүшүндө турабыз. Бул жерде дүйнө чемпиондору келип, кайык жарыштары жүрөт. Азыр даярдыктар кызуу жүрүүдө. F1 H2O дүйнө чемпионатынын Кыргызстандагы этабына Бириккен Араб Эмараттары, Швеция, Улуу Британия, АКШ жана башка өлкөлөрдөн келген жалпысынан 8 команда, 18 пилот катышуусу күтүлүүдө. Биз кайыктарды Абу Дабиден алып келдик. Алардын эң жогорку ылдамдыгы саатына 250 чакырымга чейин жетет. F1 H2O дүйнө чемпионатынын этабы бул өлкөдө биринчи жолу өтүп жатат. Кыргызстанга келгенден тартып эле абдан жакшы таасир алдым.
уюштуруу эң жогорку деңгээлде болду. Аба ырайы эң сонун. Көлдүн шарттары жарыш өткөрүүгө абдан ылайыктуу. Өзгөчө Кыргызстандын кол жаратылышы, элинин меймандостугу жана мелдештин жогорку деңгээлде уюштурулушу мени абдан сугандырды. Алдыда көрүүчүлөрдү 2 күнгө созулган кызыктуу жана курч таймаш күтүп турат. Ысык көлдүн акваториясында чемпиондук упайлар үчүн ат салышат. Кыргызстанда жана жалпы Борбор Азияда алгачкы ирэет өтүп жаткан F1 H2 дүйнө чемпионаты өлкөнүн эл аралык спорттук аброюн бекемдеп, туристтик мүмкүнчүлүгүн дүйнөгө таанытууга дагы бир маанилүү кадам болуп калаары күтүлүүдө. Ош шаарына Өзбекстандын Наманган мамлекеттик педагогика институтунан атайын делегация келди. Алгач алар Ош мамлекеттик университетинин жетекчилик жамааты менен жолугушуу өткөрүштү. Анда айтылгандай, билим берүү жана илим тармагындагы кызматташтык Кыргызстан менен Өзбекстандын стратегиялык өнөктөштүгүнүн негизги багыттарынын бири. Ошондой эле университеттер жогорку квалификациялуу адистерди даярдоонун, илимий изилдөөлөрдү өткөрүүнүн жана заманбап технологияларды жайылтуунун негизги борборлору болушу керектиги айтылды. Бүгүн талабаларыбыздын университетке tashrifi doirasidagi uning keng ko'lamli faoliyati bilan tanishimiz, o'ylaymizki kelajakda ikki oliy ta'lim muassasasi o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqadi va albatta kadrlar tayyorlash masalasida ikki oliy ta'lim muassasasi o'rtasidagi raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda juda katta ahamiyatga ega bo'ladi deb o'ylayman. Андан соң окутуучулук курам жана чыгармачыл топтун кыргыз-өзбек достугун таңазалган концерттик программасы орундалды. Жаштардан түзүлгөн чыгармачыл топ кыргыз-өзбек достуктун көпүрөсү аталышындагы концерттин жаңылдуу өткөрүшүп, көрүүчүлөрдүн көңүлүн бурушту. Улуттук аспаптарда кол ойнотуп таланттарын тартуулашты. Намангандан келген делегация Кара Жорго чыгармасын кыргыз тилинде аткарышты. Ko'proq biz raqslar bilan, qo'shiqlar bilan keldik. Qara Jo'rg'a qo'shig'i bilan ozgina qiynaldik-ku, lekin eplab ketdik deb o'ylaymiz. Endi Xudo xolasa yana kelish niyatimiz bor, yana ko'plab hamkorliklarni qilish niyatimiz bor. Тараптар биргелешкен билим берүү программаларын жана илимий долбоорлорду ишке ашыруу, ошондой эле эки өлкөнүн жогорку окуу жайларынын ортосундагы кызматташууну чыңдоо зарылдыгына токтолушту. Иш чаранын алкагында студенттер арасында жандуу жолугушуу уюштурулуп, концерттик программа жана көргөзмөлөр өткөрүлөт. Гүлжан Ажиматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.